Тишимди жуузам деле оозум жыттанат, тишим жыттанат деген суроолор көп болот. Азыр эмне себептен экенин айтып берем. Бул нерсенин себептери көп. Бирок бирден бир себеби тишибиз эмес, жосуналар воспаление боло турган болсо, кан айлануу бузулат, жагымсыз жыт берет да. Эгерде сиз күнүнө бир эмес 3 жолу жуусаңыз деле, миллион жолу жуусаңыз деле жыт чыга берет ал. Экинчи себеби бул тиштер кариес болуп чирип кеткенден. Эгерде тиштерибиз кариес болуп кетсе, ириңдеп кетсе, воспаление болуп кетсе, жагымсыз жыт чыгат. Үчүнчүсү бул тишибизди туура эмес жуугандан болот. Мисалы, тилибизди туура эмес жуугандан, тишибизди туура эмес жуугандан да жагымсыз жыт берет да. Кээ бир учурда тамактан болуп калат. Мисалы, тамагыбыз ангина болуп калсак, танзилит болуп калсак, анда тамактан дагы жыт берет, ириңдеп кетет да, ириңден жыты чыгат да. Жана ичибизден дагы жыт чыгышы мүмкүн жагымсыз. Бирок буну дарылаш үчүн эмне кылыш керек? Дарылаш үчүн туура диагноз коюш керек да. Эгерде биз диагноз койбой эле бирөөдөн угуп, же бирөө кылган нерсесин кыла турган болсок, анда күчөп кетиши мүмкүн да. Биз диагнозду туура кое турган болсок, дарылаганыбызда бат болот, жана жытты да кетиргенибиз бат болот да. Менин атым Бекулан Талайбек уулу. Сиздин тишиңиз жыттанбасын, жана оозуңуз жыттанбасын.